Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде интервью of the day программасы. Сиздер менен Айгерим Акимжанова. Бүгүн биз тынчтык куруу идеяларды таратуудагы Казакстандын эл аралык аренадагы ролу тууралуу сөз козгойбуз. Конокто КМШ өлкөлөрү боюнча ыйык идея коомунун координатору Александра Салаконе. Александро, кош келдиңиз. Кутмандуу күнүңүз менен. Борборубузга, өлкөбүзгө кош келдиңиз. Бул сиздин Казакстанга болгон алгачкы сапарыңызбы? Кандай таасир алдыңыз? Биз менен, көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетсеңиз. Эң сонун таасир алдым. Казактардын меймандостугуна таң калдым. Шаардын заманбаптыгы да өзгөчө. Өздүк стили бар. Астана келечектин шаары дешет. Ошондуктан алган таасирим жаман болушу мүмкүн эмес. Казакстанга келгенге чейин биздин көп улуттуу өлкөбүз тууралуу уккандырсыз. Я на самом деле слышал много об этой стране. Негизи өлкөңүздөр тууралуу уккам. Биринчиден, ал дүйнө картасында көрүнүктүү орун алып жатат. Экинчиден, акыркы жылдары Казакстан тынчтык куруучу өлкө катары тааныла баштады. Сириядагы чыңалууну чечүүгө байланыштуу Казакстандын жасап жаткан кадамдары тууралуу жакшы билебиз. Казакстанда 2003 жылдан бери дүйнөлүк жана салттуу диндер лидерлеринин съезди өтүп келет. Форумга катышуучулардын арасында азыркы дүйнөдөгү диндин ролу жана ар бир диндин адамгерчилик баалуулуктары тууралуу ачык пикир алышууга жетишилди. Ал өзүнүн жемишин берүүдө. Съездин аркасы менен кабыл алынган чечимдер ушул аймакта гана эмес, бардык өлкөлөрдө тааныла баштады. Бул жараян дагы да уланат. Сиздин оюңузча, тынчтык куруу идеяларды таратуу боюнча дүйнөдө биздин өлкөнүн ролу кандай? Знаете, мне кажется, что ваша страна... Мен оюмча, сиздердин өлкөнүн алган орду маанилүү. Анткени бул жерде согуштун, ядролук куралдын эмне экенин жакшы билишет. Президентиңиздердин полигонду жаап, өлкөдө ядролук куралды жоюу чечимин бардык дүйнөгө арналган чакырык деп ойлойм. Жапырт кырып жоюу куралын колдонбоону чечкен өлкөгө албетте жогору сый-урмат менен карашыбыз керек. Дүйнө боюнча тынчтык куруу миссиясы жана бакубатчылыкта өмүр үчүн күрөшө турган ыйык эгидия коомунун атынан өлкөңөрдү колдоорубузду айткым келет. Ушул багытта Казакстандын ядролук куралга каршы саясатты карманганы кубандырат жана ушул иш менен далилдеп келе жатат. Ошондуктан тынчтык куруу идеяларды таратуу боюнча Казакстандын ала турган орду өзгөчө деп ойлойм. Которая работает для мира и примирения во многих странах и в разных международных встречах и местах мы поддержали от вашей дипломатии поддержку в нашей работе. Силердин коом Казакстандын заманбап дүйнөлүк көйгөйлөр менен күрөшүү кадамдарын кандай баалайт? Мне кажется, что то, что здесь живется мирно, может послужить как пример. Мен оюмча, Казакстанда тургундардын тынчтыкта өмүр сүрүүсү бардыгыбызга үлгү боло алат. Бул жерде кандай жумуштун аткарылып жаткандыгын билем. Терроризмди алдын алуу боюнча көп иштер аткарылууда. Эң алды менен бул маселе съездин отурумунда козголду. Кедейчиликти жоюу керек, анткени кедейлик маргиналдыкты жаратат. Ал эми бул өз кезегинде зордук зомбулукка алып келет. Тилекке каршы мунун аркасынан адамдар радикалдашат. Исключенность и маргинальность порождает насилие и, к сожалению, радикализация людей. Демек, биринчи кезекте бул коркунучтар менен эмес, анын башка себептери менен күрөшүү керек деп ойлойсузбу? Безусловно, нужно параллельно работать, потому что терроризм это очень... Экөөнү бирдей алып жүрүү керек, анткени терроризм өтө кооптуу көйгөй. Терроризмдин себептерин аныктоо зарыл. Тилекке каршы, азыркы тапта адамдардын чакан гана тобу коомго өтө масштабтуу зыян келтире алаары белгилүү. Терроризм тууралуу айтып жатам. Ошондуктан бул илдеттин себептерин аныктоо керек. Аны жоюуга маани берген жөндүү. Мен оюмча, алдын алуу иш-чараларына болушунча көп инвестиция жасаган жакшы. Демек, бул багыттагы иштер күн сайын жүргүзүлүшү абзел. Адамдардын өмүр сапатын жогорулатуу керек. Кедейчилик менен күрөшүп, тургундардын коомдук кырдаалын жакшыртууга терең маани берүү зарыл. Ошондо гана коомдо радикализм жоюлат. Дүйнөлүк жана салттуу диндер лидерлери тарабынан дүйнөдөгү коркунучтарды жоюу үчүн кандай негизги механизмдер сунушталды? Механизмдердин баары мурунтан белгилүү жана жөнөкөй. Башкысы диалог орнотуу керек.
Жолугушуулардын аркасында далай маселелердин түйүнү чечилет. Баары жөнөкөй пикир алмашуудан башталат. Чоң рахмат. Бизге берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер Interview of the Day программасын көрдүңүздөр. Казак ТВ каналы аркылуу жолугушканча.